Мейримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын ысмы менен баштайлы. Пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттар айтуу менен биргеликте. Ассаламу алейкум Марва телеканалынын көрөрмандары жана ошондой эле Насыйкат радиосунун угармандары. Эфирде сиздер Ыйык Рамазан 2022 берүүсүн көрүп отурасыздар. Ал эми аны алып барган мен Гүлзада Талайбекова. Кадырлуу көрөрмандар, бүгүн бизде конокто үлгүлүү апаларыбыздын бири жана ошондой эле устазыбыз Өктөм Абдывалиева, жана ошондой эле диний ишкер да устазыбыз Лола Касымова. Ассаламу алейкум, бүгүнкү биздин эфирибизге кош келипсиздер. Бүгүн буйруса куттуу Ыйык Рамазан айында турабыз. Жана ошондой эле мындан да өзгөчөлүгү бүгүн Кадыр кечеси. Андыктан эң эле алгач сиздерге суроо атайын. Рамазан айы кандай өтүп жатат? Негизи эле Рамазан айы деген кандай ай? Ушул боюнча токтолуп кетсеңиздер, Бисмиллах, вальхамдулиллах, ассалату вассаламу алейке, я Расулилла. Улуу жаратуучу Аллах Таалама эсепсиз мактоолор жана шүгүрлөр болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам, салаваттар болсун. Хаспуналлах, Аллах бизге жетиштүү. Рамазан бул ошо 12 айдын эң мыктысы, эң өзгөчөсү, султаны. Анткени Рамазанда орозо, Рамазанда Куран окуу, Куран түшкөн. Рамазанда Кадыр түн кечеси катылган, мана бүгүн да Кадыр түн. Андан кийин мээримдүүлүк, ырайымдуулук, кайрымдуулук, берешендик айы. Канчалаган инсандар ушунчалык бир сонун ибадаттар менен алек, сонун иштерди аткарып жатышат, дасторкон жайып ифтарлыктарды өткөрүп атышат, моралдык, материалдык жардамдарды көрсөтүп атышат. Ушунчалык баягы белек-бенчикек берип, канчалаган катмар элдин катмарына аябай сонун бир жардамдарын көрсөтүп, ошолордун көңүлүн көтөрүп, мыкты сөзүн тартуулап жаткан ушундай мыкты ай. Бүгүн да мына Кадыр түн кечеси. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам акыркы күндүктүн так сандарында издегиле деген 21, 23, 25, 27. Иншаллах бүгүн дагы мына ошо Кадыр түн кечени канчалаган жамааттар, канчалаган мусулман бир туугандарыбыз күтүп атышат, өткөрүшөт иншаллах. Машалла. Устаза, устаза, сиз дагы токтоп кетсеңиз. Бүгүнкү күнүбүзгө Аллахка чексиз шүгүрлөр болсун, салам салаваттар болсун пайгамбарыбызга. Шүгүр бүгүнкү күнгө канчосу жетип, канчосу жетпей калгандар да бар. Алхамдулиллах ушул күнүбүзгө. Бүгүн кандай керемет күн. Бүгүн баягы жолдон келип эле көрсө болот, күн жаап. Ушундай баягы элдер канча дуа кылган сайын баягы күн жаганда ошонун бүт баары кабыл болот. Көтөрүлөт. Алхамдулиллах, ошо баягы берекесин жолдон эле байкаса болот да. Шүгүр алхамдулиллах. Бул негизи эле ай ошол биякта устазыбыз айтып кеткендечи эле берекелүү, султандын айы, абдан өзгөчөлүктөрү көп, чоң да. Бул Рамазан ушул жылкысы өтө башкача болуп атат да негизи элечи. Күндө өтө убакыты кыска да болуп кетип атат, жеңил да болуп кетип атат. Машаллах шүгүр да, элдер көп болуп атат. Устазыбыз айтып кеткенде азыр чын эле кайрымдуулук жагынан да көп болуп атат. Элдер ыймандуулар көп. Былтыркыга караганда сандар күндөн күнгө көбөйүп атышат да. Азыр жаштар да мурункудай эмес. Азыр болсо бүт жерде баягы нур, береке сезилип атат. Шүгүр алхамдулиллах. Машалла. Сонун иш-чаралар менен коштолуп атат да. Ушундай сонун иш-чаралар болуп атат ар жерлерде. Негизгиси эле бир майрам сыяктуу болуп, бири-бирине жакшы каалоолорду айтып, ар жерлерде белектер тартууланып, ушундай бир сонун апаларга дагы ушундай бир жакшы жанагыдай жалгыз бой апаларга, мүмкүнчүлүгү чектелген балдары бар апаларга сонун бир иш-чаралар өтүп атат да. Аллах Таалам разы болсун ошол инсандарга, мыкты бир диний ишмерлерибиз аябай сонун иш-чараларды өткөрүп атат. Азыр дагы ошол иш-чара даярдалып атат. Канчалаган инсандар, балдар айрыкча ушундай көңүлдөрү көтөрүлүп, сүйлөшүп, чуркашып, кандай бир Рамазан башкача экен, Рамазан деп алардын жүрөгүндө Рамазан жакшы ис калтырат да. Машалла. Аллах разы болсун. Негизи чындап эле бул ай өзгөчө айлардан болуп атат окшойт деп дагы айткым келет да. 2022 жылдын ушул айы өзгөчө деген. Анткени дегенде башка жылдары байкап көрсөк эми ушунчалык деңгээлде балким өтпөсө дагы, бирок жаңы жыл эмес. Бул жыл өзгөчө мындай ачкачылык эмес, чындыгында эле мусулман эң бир сонун майрам экендигин даңазалап көрсөткөн да. Бул айда дагы да болсо
кайрымдуулук иш чараларын жарышып аткарып атышат да. Ооба. Ушул иш чаралар боюнча дагы кыскача токтолуп кетсеңиз таза. Ушул кайрымдуулук аябай сонун кылып ар жерлерде мана баягы ынтымак сейил багында өткөрдүңөр. Ошондо балдардын кубанычын айт, кандай сонун болуп аябай жыргашты да. Демек ушу балдардын көңүлүн көтөрүш керек экен да. Ана мына жанагы биздин дин ишмерлерибиз Кадыр Маликов устаздын, анын жубайы Татнакай теге Элиана Мариям Сатарованын ошол Рамазан чатыр деген проектисин астында канчалаган инсандар мен өткөрүп берейин ифтарлык, мен деп туруп өткөрүп биз барып катышып атабыз. Мына азыр да буюрса катышабыз. Ошондогу апалардын кубанычын айт, балдардын кубанычын айт. Айрым балдарыбыз эми Аллах Таалам сүйлөө тофугун алып койгон да, жок да сүйлөй албайт. Суроо берсе кол көтөрүп деп атат да. Үйлү чыкса эле бере берчи белекти дейм да. Үйлү чыкканда эле балып туруп, азаматсың, карачы мана деп туруп эле, момдай да мунун жоо деп өзүң айтып туруп эле анан белегини бере бер дейм да. Ошо айтам деп кол көтөрүп атат да, сүйлөй албайт. Сүйлөө тафыгы жок да. Муса алейхиссаламда Аллах Таалам сүйлөө тафыгын алып коюп, Муса сен кимсиң десе, дөйөр айта албай калат экен да. Кайра дагы Муса сен кимсиң десе, деп анан үчүнчүсүндө анан сүйлөө тафыгын кайтарып берсе, Мусамын мен алхамдулиллах деген экен да. Ошон үчүн биз сүйлөө тафыбыз бар, Кудайга шүгүр кылалы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүңдөн төмөндү кара деген да. Басып баратасыңбы? Демек кээ бирөөлөрдүн буту жок. Ааламды көрүп атасыңбы? Канчалар көрө албайт. Сүйлөп атасыңбы? Сүйлөй албаган адам толтура. Өзүңдүн өйдөлү караба. Өзүңдөн төмөндү кара деген да. Кандай сонун насаттарды айтып кеткен, сүннөттөр мыкты да, Алтынай. Алхамдулилlah, чын эле канчалык биз ошо ылдый жакты карасак, ошончолук киши да өзүнүн баягы нафсисин эметет да, кадимкидей чоң баягы согуштук болот да. Булчу мындайча айтканда бир чоң жихад, киши өзү менен өзү болот да. Иман көтөрүлөт экен обош бетер. Кишинин өзүнүн адеп ахлагы, күрк мүнөзү жумшарат да. Кишинин өзүнүн баягы кичипейилдиги өтө баягы ылдый болот, даражасы канчалык бийиктикте болбосун, бирок ошончолук өзүн баягы ылдый алып жүрөт да. Азыр мисалы жашоодо деле байкаса болот да, киши канчалык моундай текеберленип турганы менен өзү мында карасаңар ичи бош да. Киши канчалык кичипейил, жакшы, ушундай баягы ылдый жүргөн сайын, демек Алла Тааланын даражасында ошончо өсүп атат да. Бул абдан жакшы көрүнүш да. Азыр чын эле шүгүр, күн сайын каяка барбай бүт жердин баары майрам болуп атат. Бул деле баягы канчалык моундай жетим жесирлерге жардам бергенде баягы алар сүйүнгөндө өзүң эки эсе сүйүнөт экенсиң, жүрөктөр жумшарып, бүт жерде ушундай мээримдүү баягы көп жакшы сапаттар кишинин эң биринчи өзүнүн жүрөгүнө кирет экен да. Эми иншаллах эң негизгиси ушул эле айда майрам кыла бербей баягы уландырып кетсек да жакшы болмок да. Ооба. Рамазандан кийин деле ошол кайрымдуулук иштерин, мана даттакайымдар кандай сонун иштерди аткарып атышат да, Аллах ыраазы болсун. Ушундай жарышып аткарышат да, аларга адат болуп калганда күндө эле бирдемени чыгарышат да. Тияка бар алан тели депчи. Машаллах. Анан жанагы балдардын көңүлүн көтөрүү дегенде бир окуя эсиме түшүп кетти. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жаш кыздарды, балдарды кичинекей нерселер бейиштин жыты. Аларды деген майрамдарда жакшына кийиндирип, жетелеп, ойнотуп жүргүлө деген да. Анан ошентип бир жолдо келе жатса бир кыз ыйлап отурат экен да, кичинекей чачтары саксайып, кийимдери жамачы, бунда эчтеке жок. Анан кызым деп башынан сылап, эмне болду десе, атамды эстеп дейт экен да, атам майрамда ойнотчу эле деп. Атаң кайда десе, пайгамбар менен согушка кетип шейит болду десе, өткөндөгү согушта мунун атасы да шейит болгон турбайбы? Анан башынан сылай берейинби? Сыла. Анан кызым, сага бир нерсе айтайын десе, эмне десе. Сылап эле жүрчүңүз. Деге, мен сенин бүгүндөн баштап атаң болоюмбу? Айша апаң болсунбу? Фатима эжең болсунбу десе, мейли дейт экен да. Анан үйүнө алып барып, тигилерге айтсалар, жууп, тазалап, кийим кийгизип, курсагын тойгузуп, чөнтөгүнө 5-10 тыйын салып, анан балдарга алып барып кошуп койсо, балдар байкады да. Ой, сен эмне мынча бактылуусуң десе. Албетте мен бактылуумун. Менин деген Мухаммад деген атам бар, Айша деген апам бар, Фатима деген эжем бар. Мен бактылуумун да деп атат да. Качан гана биз бирөөгө жакшылык кылганда, көңүлүн көтөргөндө, бул жагында иманын күчү болот да. Көрдүңөрбү? Бирөөлөрдү жакшы көрмөй сайын биз эч качан иманыбыз толук болбойт да.
Карагыла кандай үлгү. Пайгамбардын саллаллаху алейхи вассалам ар бир жасаган иштери, аракеттери бардыгы үлгү да, сүннөттөрү менен жашасак, эч ким эч качан жаман болбойт да. Жалаң жакшылыктын үстүндө. Жалаң бирөөлөргө жакшылык кылуу да. Кара кандай. Кишини жакшы жеринен эле карай берсек, иншаллах да. Только жакшы. Бизде байкымда комдо жаман жеринен эле карай берет да, баягы ак кагазды коюп деле бир кара чекип келе баягы маани бере бербей, ошо бер жактагы апапак сонун жерин карасак жакшыраак да. Азыр ошо бу Мутакалим фондунда да ошо Жамал устазыбыз бар. Канчалаган мына эже апаларды, сиңдилерди алып келип атышат. Керек болсо ошо аялдардын колониясына чейин барып, ошо жака баягы Алардын да көңүлүн алып деген, э? Ошолордого да хадия алып барышып, бүт эмесин берип атышат да, машаллах. Аллах разы болсун. Ошо биз унутпашыбыз керек, ушул жердеги эле баягы чектелген эле эже апаларыбызды да, себеби баягы торго түшүп калганда, жашоодогу бир сыноо болуп атканда, кичинекей баягы биздин бир тууган мусулман кичинекей пенделерибиз бар ал жерде, эже сиңдилер отурат, аларга да көп маани беришибиз керек. Бирок машаллах ал жерде баягы өзүнүн нуру бар экен да, намазканалары бар ичинде, машаллах. Аллах разы болсун. Баягы көп мындай кишилерди карасак, дин ушундай кишилердин жүрөгүнө кирди. Кишинин баягы кайсы жерде болбосун, кандай сыноо болбосун, ошого шүгүр кылып, тордун ичиндеби, тордун сыртындабы, шаардын кайсы кыштагында болбосун, же борборунда болбосун, байбы кедейби, ушундай Алла Таала баарын бир даражага коюп, баягы нурлантып, сакинасын түшүрүп койгон да. Алхамдулиллах, бул ай өзгөчө да. Кара, ушул жерде сен ушул жакка айтып кеттиң, демек түркүн жамааттар бар. Мына илим алып аткан жамааттар бар. Алар эң бактылуу деп ойлош керек да. Барып илим алып кайтып келишет. Докторларда жаткан жамааттар бар. Мисалы үчүн травмада же хирургияда, алар же жери илиңип турат, буттар асылдындай травмаларда. Алар өзүнчө бир убактылуу бир жамаат, бирок бир жака чыга албайт, доктордун качан уруксаты болмоюнча. А тордун артындагы жамаат ал таптакыр башка жамаат. Кара, каяка барса, баягы дуалдан башка эч нерсе жок да. Ошондуктан Аллах Таала мен түркүн жамааттарды ушундай кылып жаратып коет экен, ар кандай бир жашоонун шартыга карап ар кандай болуп калат экен. Ошондуктан биз Аллахтын берген жакшылыктарына, неиматтарына шүгүр, тынымсыз шүгүр, басып баратасың, эркин жүрөсүңбү, сен шүгүр кыл. 6 саның аманбы, 12 мүчөң эсенби, сен шүгүр кыл да. Биз тирүүлүктө шүгүрдү көбүрөөк айтышыбыз керек. Разычылыкты көбүрөөк билдиришибиз керек жакындарыбызга. Жөнүм деп туруп ушундай бир жакшы көрүп, ушундай бир сөзсүз разы, мен сага разымын. Мен сага мен сени жакшы көрөм. Ушулардай эгер бир көңүлүңдү ортсам кечирип койчу. Ушул сөздөр бизде күндө болуш керек да. Бат-бат болуш керек. Карачы кандай жакшы. А качан сурайбыз? Качан жарабай калганда, качан рухуну тапшырардабы? Ошондуктан биз тирүү кезде эле бардык жакшы иштерди аткара берели. Бири-бирибизге ошо көңүлдөргө да көп маани беришибиз керек экен да. Себеби баягы киши пенде да негизичи адашып кетебиз, баягы өздүн эмоцияга алып коебуз, нафсибизге алданып калабыз. Жана бул мындай киши баягы канчалык илимдүү, билимдүү болбосун, бирок баары бир канчалык мондай идеалдууга жетишейин десе деле жетишпей калат экен да. Себеби баягы кишинин ою, аң сезими, нафсиби баары бир ушундай баягы жаман жагынан шайтан эметет экен да, шыбырап турат экен да. Ошон үчүн биз баягы бул дүйнөдө эң негизгиси ушул иман менен көңүл экен да. Себеби баягы иман жакты менен кошо көңүлү да алып кетиш керек экен да. Сөзсүз. Анан баягыда мисалы ушундай бир илимдүү, билимдүү болуп атып, анан жакшы садака ыргытып атып, а бияктан болсо кагып, силкип, урушуп эметип турганда баягы бирине далма-дал болбой калат экен да. Ошон үчүн иншаллах баягы биз өтө көңүлгө маани беришибиз керек да. Жумшак сөзгө, жакшы мүнөзгө, адеп ахлакка, жоолукту салынып алып анан башкача бир сөздөр сүйлөп турса, ой жоолукчандар ушундай болобу деп бүттүндөй бардыгына сөз тийип калат да. Ошон үчүн биз баягы кээ бирде ошо кишинин көңүлдөрүнө баягы маани бербейт экенбиз да. Керек болсо ушул дааватыбызды да биз ушундай жумшак, жакшынакай кылып айтып баягы кишигечи. Себеби биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушундай жумшактык менен, кызматты менен ушинтип көрсөткөндө канчалаган жөөттөр кабыл алышкан. Эмне себептен ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн кызмат кылганы менен,
өзүм баягы жакын сүйлөп эметкени менен баарын чакырганда даават кылып ошон үчүн бекеринен айтылган эмес, баягы кишинин көңүлүн калтырган 7 жолу Кабаны сындырган менен барабар да. Себеби кишилер ушундай пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дейт, ушундай умранын астына барганда, баягы Кабанын астына барганда ушундай дейт, баягы ыйык Кабаны көрүп айтыптыр да, о Каба, сен ушундай бийиксиң дептир, Алла Таала сенин даражаңды өйдө кылып койгон. Сен ушундай дептир, баягы бүт мусулмандар алдыңа келет, сага өзүнүн сый урматын көрсөтөт, сен ушундай ыйыксың дептир. Бирок дептир, мусулман кишинин аброю, даражасы сенден да өтө бийик дептир да. Анысы кандай, биз баягы кээ бирде бирөөнүн көңүлүн калтырып койсок, биз өтө этият мамиле кылышыбыз керек экен да, себеби мунун да кесепети абдан оор болуп калат кыямат күнү. Эми туура. Ушу алтынымдын азыр сөзүнө ылайыктуу бир асыл ойлорду Москвага чакырышканда мекендештер, мен самолетто жаздым эле да, бекер кетпей бир жакшы ойлорду. Кара, ушунчалык жакшы адам бол, ушунчалык жакшы адам бол. Керек болсо душманың да душман болгонуна өкүнүп калсын дейт да, карачы. Ушундай жакшы адам бол. Андан кийин бакыт бул адамдарга жакшылык кылып, ошол кылган жакшылыктан ырахат алуу. Ошол жакшылыктан ырахат алуу. Мына азыр кайрымдуулук иштери жүрүп атат. Бул мына азыр тияктан келдиңер. Рахат эмне эмне? Силер рахат тартып алыңар, көрдүңбү? Адам билимге толгон баш менен эмес, адамгерчиликке толгон жүрөгү менен бааланат да. Мына азыр ошол адамгерчиликти силер азыр көрсөтүп келдиңер. Азыр дагы көрсөтөбүз, мына иншаллах бир аз убакыттан кийин. Биздин жан дүйнө жакшы сөзгө муктаж да, руханий дүйнөбүз. Ал эми бул дүйнө жакшы адамдарга муктаж да. Адамдар, жакшы адамдар көп болсо, Алам Гүлистанда кандай, кай жака баспа, ал жакта жакшы адам саламдашып атат. Келиң, жүрүң. Кандай бир жакшы да, туурабы? Эми адам сен жөнүндө билген сайын, мына бирөө жөнүндө билген сайын, же жакындайт, же алыстайт. Жакшы болсоң сага жакындайт, жаман болсоң сенден алыстайт да. Анан мүдүрүлүп калды киши. Бир мүдүрүлгөндө, бул каргаша деп ойлобош керек экен да, балким ошол жерден сенин чыныгы бакытың башталып калышы мүмкүн. Кара, бир күнгө же бир түнгө эмес, адам адамга өмүр бою керек экен да. Бирок бир түнгө керектер да бар. Бирок ал жакшы эмес дегеним да. Демек биз өмүр бою керек адам деш керек да, бири-биринечи. Эми көңүл калтырган адам, бирөө көңүлүң доорот да, көңүлүң калды, кээ бирөөлөр ошодон рахат алат да. Көңүл калтырган адам менен мамилеңди териштирип, эмнеге аттың, эмнеге мынттың дебей эле, тынчкана ыпыр-сыпыр берет, таштап кой. Кара, кандай сонун, жашоодогу эң жакшы нерсе сенин кемчиликтериңди билип турат. Ал билет, сен өзүң деле билип атасың, бирок сени эң жакшы адам деп эсептеген бирөөнүн бар болгону да. Кара, кандай жакшы, ушуларды зерикпей жазып кетти биле самолетто. Аялдын жүрөгүн эмне менен толтурсаң, ошону өзүң аласың. Мырзалар, бул мырзаларга тиешелүү. Эгер эмне менен толтурсаң, ошол кайтат сага. Ошондон жакшылыкты толтуралы жүрөктөрүнө, Андан кийин, эми канчалык адам алыска кетип калбасын, пейли, мүнөзү, жүрүм туруму, адеп аклагы өзү менен кошо жүрөт да, калып калбайт бир жерде, өзү менен кошо. Анан сени көргөн адам, мен да ушул адамдай болсом экен деп тилек кылгандай адам бол экен да. Мен да ушундай болсом. Сен тууралуу угуп калса бирөө жарым, ушул адамга бир жолуксам экен, бир көрүшүп коеюн деп, колуну кармайын деп, бир үнүн угайын деп, ушундай бир эңсей турган адам бол экен да. Карагылачы, Эми Аллахка жүзүңдү бурсаң, мына ошондо Аллах не дейт? Адамдардын жүрөгүн сага буруп коет экен да. Аллахты жүрөгүңө киргиз, ошондо Аллах дүйнөнү колуңа эмне кылат? Алып келет. Мына дагы экөө. Аллах сени менен бирге болсо, биз үйдөн чыктык, балдарыбыз, неберелерибиз балдар бакчасына чыкты, мектепке чыкты, же жогору окуу жайына, эчке сыртка чыкты. Хаспын Аллах десин, Аллах бизге жетиштүү. Эгер Аллах сени менен бирге болсо, кимдин зыяны тейт? Эч кимдин зыяны сага жетпейт да. Эгер Аллах сага каршы болсо, анда миллиард адам тосса дагы сактап кала албайт да. Эгер Аллах эле каршы болсо, Кудай сактасын. Кандай сонун жакшы ой пикирлер да, карагыла. Эми эй инсан, адамга кайрылууда, айта берейин алтыным? Айтыңыз, угуп атабыз. Эмне үчүн жаралганыңды бил. Адам. Жаратуучуңду тааны, ага ибадат кыл. Акыл эсиңдин барында, ал күчүңдө барында, акыретке азыгыңды камда.
бой көтөрбө, текебер болбо. Азыр басып баратасың чөптүн үстүндө, ошол чөп мүрзөңдүн үстүндө өсүп калышы мүмкүн бир күн. Өлүмдөн коркпо, бекер өтүп жаткан өмүрдөн корк. Ибадатсыз өткөрүп жаткан күндөрүңдөн корк. Дарата албаган денеңден корк. Намазга барбаган бутуңдан корк. Ушак айткан тилиңден корк. Адамдар арамдан жеген тамагыңдан корк. Себеби баарынын сурагы бар дейт да. Жабраил алейхиссалам бир күн келет дагы. Аиш, я Мухаммад, Аиш, маши ите фа иннеке майит деди. Кандай жашасаң, ошондой жаша. Каалаганыңдай жашай бер, Мухаммад. Бирок бир күн бары бир өлөсүң деди. Демек ал бизге, үммөттөргө тиешелүү. Кандай жашадың? Ибадат мененби? Аллахты улуктап атасың, коркуп атасың, жакшы көрүп атасың, дуа кылып атасың, сүннөт менен жашап атасың пайгамбардын. Же аларды тааныбай эле, билбей эле, эптеп эле күн көрүп атасың, эмне кыларыңды билбей эле. Берешендик кылып атасың, же аябай сараңсыңбы? Бирөөнүн көңүлүн көтөрүп, жүрөгүн ушундай сүйүндүрүп атасың, же оорутуп атасыңбы? Кандай жашасаң дагы жооп берүү бар экен да. Андан көрө биз Аллах бизге разы боло тургандай иштерди аткарып калады да. Алтыным. Ооба да бул эң негизгиси да бияктачы. Себеби чындыгында баягы кишилер ушундай жакшы кишилер көп, өтө көп шүгүр. Амалдарын деле кылышат, баягы көп садакасын деле берет. Бирок мында караганда баягы өзү билип билбей кылып койгондо, ушинтип кишинин көңүлүн оорутуп койгондо, баягы чоң бир жыртык мөшөккө сооп жолуткандай болуп калат экен да. Себеби кыямат кетти. İçinde su alıp gitti. Бүт багынан ага берет да баягычы. Мисалы боончуп сууга деле алып барып жанакы кумду деле сууга эметкенде кандай боончо эле шыркырап кетип калат го кум. Ошондой болуп баягы кыямат күнү жок болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн баягы кээ бирде бирөөгө бирөө деп сүйлөрдү ошо көп киши маани бериш керек экен да. Ойлонуп кичине баягы өзүнүн эмесине алдыртыбей, сабырдуу болгонго, токтоо болгонго өзүн баягы өтө мындай айтканда корректировка кылып туруш керек экен да. Себеби сен аябай бир жакшы идеяларды мага таштап атасың да, сен сүйлөсөң эле мага бир мисал келип атат да. Карачы, адамда мына эки көз бар, бири бирөөлөрдүн катасын көрөт, бири өзүнүкүнү көрөт. Канчалаган адамдардын баягы бирөөнүн катасын көрүү көзү жумулуп калганда тиги өзүнүкүнү көрбөй там бирөөлөрдүкүн эле көрө берет да. А эгерде Аллах Таалама кандай киши жагат, эки көзү барабар иштесе, өзүнүкүн да көрүп турса, оңдоп турса, анан башкалардыкын да көрүп турса. Ошондуктан биз өзүбүздүкүнү көрбөй эле, мен туура айтып атам деп эле анан башкалар деле көрө бергенде болбой калат да. Ошондуктан биринчи өзүбүздүн катабызды көрөлү, оңдойлу, түздөнөлү, жакшына бололу, анан башкаларга жакшылык. Баягы мынтип кылганда бармак деле бирөөнү көрсөтөрбү, бул үчөөдө кимдиди карап турарын мынтип эметип коюш керек экенбизги, маани беришибиз керек экен да, мынтайганычы. Тиги бул дегенде бул үчөө турат экенде, а сенчи депчи. Өзүнө карап. Өзүнө каратыпчы. Кандай баягы Алла Таала керек болсо ошо колдорубуздун, манжаларыбыздын бүт баарын ушундай эметип койгон да. Эң биринчи бул керек болсо баягы келип да силерге мынтип акылман болуп, устазалардан болуп баягы эметкен жокпуз баягычы. Биз эң биринчи бул эскертүү өзүбүзгө турабы устазы. Анан иншаллах баягы кишилерге баягы эме жакшы калуу кылганыбыз, ниетибиз баягы кунт коюп угуп калса, балким бирөөгө баягы жүрөгүнө кирип, иншаллах, балким өзүнө бир сабак алабы деген үмүттөбүз да. Бүгүн кадыр түн мына канчалаган жамааттар, балким жеке эле адамдар үй бүлөсү менен отуруп тосушат. Жабраил алейхиссалам периштелер менен түшөт экен. Анан ар бир адамга сага Гүлзада, сага Өктөмхан, сага Лола деп туруп ар бирине дуа кылышып, анан кийин жамааттыкын алып туруп көтөрүлөт экен да аршкачы. Карачы кандай жакшы. Анан бүгүн периштелер тагдырларды жаза турган күн. Кандай бир окуялар ошолорду барактап туруп, кимдин сооптору кандай болду, канча болду, кимдин күнөөсү канча болду, ошолорду барактай турган күн экен да. Ошондуктан мүмкүн болушунча биз көбүрөөк ибадаттарды аткарып, көбүрөөк Куран окуп, баягы намаздардан тышкары, бүгүнкү намаздардан тышкары аябай зикирлерди айтып, жамаат менен отурган болсок, кегиле ушунча жолу айтып көрөлүчү, мынтели Куранды алгыла, окуйлу деп туруп, мына ошондой
ибадаттар менен бүгүн алек болушубуз керек да. Жабраил түштү айтып атат, мына биздин дубаларыбызды алып угуп атышат, алар алып кетишет деп ушундай бир ошондой сезимдер менен отурушубуз керек да. Бири-бирибизге көп дуа кылышыбыз керек. Себеби биз канчалык башка бирөөлөргө дуа кылсак, ошончолук да периштелер амин, амин, сага да болсун деп турат экен да. Ошон үчүн баягы кээ бирде ошо биз бирөөгө дуа кылган сайын жакшы дуа кылышыбыз керек экен. Бирөөгө жаман дуа кылып койсок, амин, сага да дейт да. Анан баягы кээ биркилер бар да, пенде да ойлойт да, эмнеге мага меники ушундай болуп калган депчи. Демек сен да бирөөгө ошондой каалап койгонсуң. Ошон үчүн сага да ошондой сыноо келип калган да. Ошон үчүн биз бирөөнү эмнеге айтат, бизге бекерден айтылган эмес да. Мусулман киши каргабаш керек бирөөнү. Бирөөгө жаман тилек айтпашыбыз керек. Себеби ошонун бүт баары 10 эселеп, 70 эселеп, Рамазан айында 700 эселеп керек болсо башыбызга ошол келип калышы мүмкүн да. Биз ошондон коркушубуз керек да. Бекеринен бизге да айтылып кеткен эмес пайгамбарыбыздан саллаллаху алейхи вассалам, өзүбүзгө эмне кааласак, ошону башка бирөөгө да каалашыбыз керек да. Кээ бирде пенде унутуп калат экен, өзүнө эле каала берет да. Башкалар аман болсун ышылса, мага эле деп берет экен да. Жок, сен канчалык ошо менен мусулман экенбиз да. Сен канчалык сен жакшы нерсе башка бирөөгө кааласаң, өзүңө каалагандай, ошончолук Алла Таалам сага да өзүнүн нурун чачып, берекесин, ырыскысын, иншаллах, жакшылыгын салып берип турат экен да. Рамазанда Жабраил алейхиссалам пайгамбарыбызга келип экөө аябай сырдашат экен да, 30 күн сырдашып, анан Жабраил Куранды башынан аягына чейин окуса, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам угуп, пайгамбар окуп берсе саллаллаху алейхи вассалам Жабраил угуп, ушундай бир сырдаш болуп мыкты күндөрдү өткөрүшүптүр да. Анан ошо бир Рамазанда 2 жолу окуп берген экен Куранды. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менин өмүрүмдөгү акыркы Рамазан экен деп билип калган экен да. 2 жолу окуп берген экен Куранды. Карагыла кандай, ошондон биз дагы биринчи угуп аткандай, жаңыдан сүрө түшкөндө ушундай бир башкача сезим менен билген сүрөбүз дагы бир эми эле угуп аткандай кылып туруп, жакшына кылып окуп угушубуз керек. Бирөө окуп атса, өзүбүз да жакшы окушубуз керек. Бүгүн иншаллах окуйбуз деп турабыз. Ушундай бир жакшына бир немени өткөрөлү, кадыр күнү деп ниет кылып атабыз. Ооба иншаллах. Себеби биз билбейбиз. Бул күнүбүз бүгүн балким акыркы болуп калабы. Себеби канчалаган кишилер эртең менен ойгонбой да калышы мүмкүн. Ошон үчүн биз эч качан баягы өлүм башыбызда турганын унутпашыбыз керек, ар бир мусулман киши. Ошон үчүн биз өзүбүздүн амалдарыбызга, өзүбүздүн ибадаттарыбызга, өзүбүздүн жүрөгүбүзгө, адеп аклагыбызга, күлк мүнөзүбүзгө, жакындарыбызга абдан бир чоң маани беришибиз керек да. Бул чын эле ай эң биринчи ушундай караганда баягы тарбия айы да. Бул бизге баягы 1 жылдык билип билбеген кылган жаман жакшы өзүбүздүн баягы нерселерибизге абдан бир чоң, мындай айтканда бир күндөлүк да бир баа беришибиз керек. Мен кандай эмне кылдым, эмне кылып келем, дагы эмне кылышым керек деген бир дайым өзүбүзгө күн сайын бир сабак кылып турушубуз керек да, кечте жатаарда иншаллах. Эң туура айттыңыздар, менин алтындай болгон устазаларым. Алла разы болсун. Негизи ушул Куран китепти биз мисалы арабча түшүнбөсөк да эмне үчүн биз кыргызча котормосун окуй албайбыз дейм. Эч жок дегенде кыргызча котормосун окуп, өзүбүз кандай кереметтер камтылган, кандай сонун биздин пайгамбарлардын тарыхы камтылган, ошол боюнча дагы маалымат алсак деп ниет кылып атабыз. Ошо тафсирди окуса деле рамканын ичинде арабчасы турат, майдараак, кыргызчасы окуп кандай сонун маалыматтарды алат да. Эмне сурооң болсо Курандан жообун ала бересиң да. Кандай сонун. Эң туура айттыңыздар. Аллах разы болсун сиздерден. Бүт баарын ушу Курандын ичинде кылып койгондо жашоонун бүт баарынча. Канчалаган мен укмуш профессормун, же мен укмуш жазуучумун, же мен бир укмуш бир чоң бир мүдүр болсоң да, бир чоң президент болсо да, баары бир өмүрүндө жок дегенде бир ушу Куранды алып көрүп, ачып, карап койсо бул эң чоң баягы эме да, бир неемат да. Себеби Алла Тааланын баягы жазылган сөзүнө эч бир китеп жетпейт да негизичи. Куран билбегендер деле, таптакыр окубагандар деле мен айтам да эмеде, жана умрада дагы. Курандар турат деп өтүп кете бербе. Токто, алып туруп, ниет кылып, мен ушуну окуп калайынчы деп момтуп сылап сыйпап, ки дагы бир келгенимде ушуну окуп кетейин ушул жерден деп туруп анан коюп кой.
Bilgендер болса, ар бир китепти алып, мындан Аль-Фатиханы оку, коюп кой. Мындан Насты оку, мындан Фалакты оку. Бир канча китепти ачып, хажатыны жарап кой деп, ошентип аттык да бизче. Анан көпчүлүгү аны билбейм деп эле өтүп кетет да. Жок, токто, ал, ач, сылап кой. Окуп калайын деп дуа кылып кой, ниет кыл дейбиз да. Себеби балким ошол баягы кыямат күнү, сурак күнү, балким ушуба эмнеге биз Алла разы болсун деп атканыбызбы, ниетибизди оңдоп атабыз да. Биз билбейбиз да, Алла Тааланын да бул бир мындай сыр экен да, сыр сандыктай. Алла Таала мисалы ушунуң эле разы болом десе, элдин бүт баары эле ошол эле амалды кыла бермек экен. Ошон үчүн бул да баягы бир эмеде, бир кереметтүү, бир сырдуу эме нерсе болуп атат да. Биз эмне гана кылбайлык, Аллах разы болсун деп турушубуз керек экен да. Ошо устазыбыз айтып кеткенде, ошо Куранды окуй албасаң да, бир ачып карап кой, сылап кой, аракет кыл. Арабчасы болобу, орусчасы болобу, кыргызчасы болобу, кайсы тилде болбосун, Аллах ыраазычылыгы үчүн бир карап коеюнчу, бир ачып коеюнчу деп койгон күндө эле, балким ошол сурак күнү, ошол нерсе сен кылган үчүн Алла Таала сага разы болуп, иншаллах, өзүнүн ыраазычылыгын алып, бейишине киргизип коюшу мүмкүн экен да. Алла разы болсун. Рахмат силерге, иншаллах. Бардык мусулман бир туугандарга Аллах Таалам ошо Рамазанга жеткиргениге шүгүрлөрдү айтып, жакшы иш-чаралар менен коштолду. Эми аттиң деп атам да, мурда биз ушунча күн калды дейт элек. Азыр пикирибиз өзгөрдү. Мана илимге киргенден бери сахабалар эмнеге эле ыйлаган экенди эми түшүнүп атабыз да. Өкүнүп атам да, аз калды. Ой, ушунча аз калды деп чыгып баратат деп азыр башкача пикирде калат экенсиң да, кандай сонун күндөр өтүп атат. Ошондуктан калган күндөр дагы аябай сонун ниеттер менен, жакшы максаттар менен, балким дагы бир жакшы иш-чаралардын коштоосунда, жакшы адамдардын төгөрөгүндө, Актасторконун төгөрөгүндө бирөөлөргө жакшылык кылуу менен, белик тартуулоо менен, көңүлүн көтөрүү менен дагы өткөрүп аягына чыгаралы. Жана Аллах Таалам ар бирибизди, ар бир мусулманды бир айдан экинчи айга аман эсен киргизсин. Жана сен айтып кеттиң, эртең бүгүн жаттың, эртең ойгонбой калышың мүмкүн. Эртең менен чыгып кеттиң, кеч үйгө келбей калышың мүмкүн. Ошондуктан жакшы ниеттерди кылалы, жакшы дуаларды кылалы. Жакшы дуаны кайсы дуа кабыл болот дегенде, биринчи Аллахтан тиленип туруп 100 жолу истигфар айтабыз. Астагфируллах ал-азим. Анан намаздагы Аллахума солли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад кама соллайта Ибрахим ва аля али Ибрахим деп ошону айтабыз. Андан кийин аны айтып туруп, анан бардык дуаларыбызды айтып, андан кийин каалоо тилектерибизди, максатыбызды эмнени каалап атабыз ошону айтып туруп, анан кайра дагы жанагы Аллахума солли аля Мухаммадты айтып, мейли канча жолу болсо деле, анан истигфарды 100 жолу айтып туруп, ошондо дуа кылсак 100% аткарылат да. 100%, мына алымдарыбыз айтып атат. 100% аткарылат. Ошону мен бардык момун мусулмандарга алар билет, билсе деле эсине салып коеюн деп атам да. Аллах разы болсун устаз, иншаллах. Сөзсүз түрдө биз баарыбыз ушул дуаларды аткарганга аракет кылалы, иншаллах. Бизге баарыбызга. Устаз, сиз дагы Алла разы болсун. Рахмат Алтан, ушундай чакырдың, мына биз сухбат курдук, аз болсо да сүйлөштүк, баарлаштык дегендей. Кудайыма шүгүрлөр болсун. Ушул күндөргө, ушул мүнөттөргө, ушул көз ирмемдерге Аллах разы болсун. Чоң рахмат. Алтындай убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздер үчүн сиздерден да Аллах Таалам разы болсун. Кармаган орозоңуздарды Алла Таалам кабыл кылсын. Бүгүн Кадыр кечесин сак саламатта, жакшы ийгиликте өткөрүп алыңыздар, иншаллах. Аллах Таалам сиздерге да ден соолук, күч кубат берсин. Кадырлуу көрөрмандар, сиздер ыйык Рамазан 2022 берүүсүн көрдүңүздөр. Сиздер менен болгон мен Гүлзада Таалайбекова болдум. Келерки көрсөтүүбүзгө чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Орозоңуздар кабыл болсун.